Саламатсызбы, Ырыскелчин Өкөч. Акыркы учурларда такыр эле көрүнбөй кеттиңиз. Социалдык тармактарда сизди издегендер көп, кайда жүрөт дегендей. Анан эмне кылып жаттыңыз буга чейин, каякта жүрөсүз дегендей. Эми азыр ушундай болуп атпайбы? Азыр көрүнгөндөрдүн эмес, сөгүнгөндөрдүн заманы болуп атпайбы? Кыргыздын жакшы сөзү бар го, көрүнбөгөн бит жаман, көрбөй өргөн ит жаман деп бир акыл сөзүндү айтайын десең, акыйкат сөзүндү айтайын десең эле Кыргызстанда бүгүн эки нерсе иштеп атат да. Эки фабрика иштеп атат, бирөө тигүү фабрикасы, бирөө сөгүү фабрикасы. Башка эч нерсе иштеген жок. Анан азыр бир нерсе айтыштын өзү да ушундай. Бирок эми эйфориялар этегине чыгат, баары бир деле укуктук талаага келебиз дегендей, мына бир айдын ичинде bir премьерди 3 жолу шайлашты. 3 спикерди жайлашты. 2 мыйзам кабыл алышты. Анын бирисине кол коюлган жок, экинчисинин бир пункт иштеп, бир пункт иштебей калды. Бачым кабыл алынган, басым менен кабыл алган мыйзамдар баягы моюндан байлаган иттин ууга жарабайт дегендей эле басым менен кабыл алган мыйзамдардын баркы жок болорун бүгүнкү турмуш өзү көргөзүп атат. Анын эч кандай кажеттери жок. Мына эмки жумада толугу менен имараттын калыбына келет экен, эмки жумада комитеттердин жыйыны болот, ошолорго даярданып атам. Акыркы учурда тар чөйрөдө сизди президент шайлоого барат экен деген сөз болуп атат да. Чындап эле барайын деп даярданып атасызбы? Мен алдыдагы президенттик шайлоого катышам. Шайлоочу болуп катышамбы, шайлануучу болуп катышамбы, талапкер катары катышамбы, ат салышамбы, же бир кайсы талапкерге саяпкер катары кызматташамбы, тандем менен барамбы, мандем менен барамбы, үмүт менен чыгамбы, же үгүт менен чыгамбы, 3 күндөн кийин айтам. Анткени азыркы күндө саясаттагы санаалаштары менен дагы такталган талапкерлери менен такташып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Бирок атуу катары президенттик шайлоого катышам. Бирок кандай деңгээлде катышам, буну 3 күндөн кийин ачыгын угасыздар. Чоң рахмат. Ыраазычылык. Кыргызстаныбыз күнүнө чөгүп баратат. Эч убакытта тең аты болуп Кытай менен Си Цзиньпин менен сүйлөшкөн эмес. Садыр Нуркожоевич бестин төлөй турган акчаны убактысын узартты бүгүн. Кимиңердин колуңардан келди? Уурулар. Эмне үчүн узартты билесиңерби? 10 январдан кийин президент болуп келип, жаңы бийликке келип, баягы ууру кузгундарды барып кусуруп, Кытайдан кутулам деп эметти. Мына силерге чындык. Бөлүшкөчү элим, бөлүшкө. Canım keyip bıratat. Elder aytat. Niye katı söylüyorsun? Niye betezdem? Kırgızistan çöküp bıratsa, Kırgızistan keyip bıratsa, ben cırayım mı? 2 saat, 3 saat tutuyoruz. Maga birlik, mansap gereği yok. Ben bir karapayın bir balamın, karapayın bir adamım. Maga şu an cigitlerden min ölüp etti o şu vakta çeyin. Min ölüp etti. Bayaman Erkenbayev, Tural, men mindegen. Respekt misal, men mindegen. Oşonun bарын kriminalga çaptap, mondaylap, Kırgızdın nukra jigitler, baki jigitler joğutkan. Oşolorun janında жүргөн, Madumarovlar joğutkan. Elim, oygon oylanıp turgan vakit geldi. Sadır Japarov'tun 30 günde kılgan işin, hazır sındıp atkan itler var. MPO'şnik, Klara Soronkulova degen bugün bardı. Mına sizlerge, Klara Soronkulova bugün bardı. Oşol katışamda otam. Elim bölüşüңүздөр, elдің бары көрсін. Kim savattı, kim savatsız eken görsün. Esli, men 30 yılda жүрсем саясатта, Madumarov köçöde kalmak. Men жұмысты қиратмақпын. Бирок елдің алтысына да тартмақпын. Bir adam Madumarov'da adam айтат. Men bir жерден окуп калдым. Каркырада уруш болбойт. Каркыраны Madumarov чечкен деп. Неге уруш болбойт? Бирок Каркыраны сатып салган, Каркырада кыргыздар жашаган үчүн уруш болбойт. Каркыра казактарга өтүп кеткен уруш үчүн уруш болбойт. Бирок тажиктерге берип салган үчүн Тажикстанда күндө уруш, күндө адам өлүм, күндө атышуу. Мына Madumarovдун кылган иши. Мына мени тилдеп аткан адамдар бар, мени сөгүп аткандар бар. Бирок мен өз абийимди нары алып коюп, өзүмдүн атымдан нары алып коюп, Кыргызстандын келечегин биринчиге койдум. Элим, мага катталгыла, мага Турузия келбей қалды. 5000 адамға толып қалды. Ылдыйда подписка деген бар. Ошол жерге кирип жазылгыла. Мен ушул вакытка чейин 7 видео чыгаргам. Дагы да чыгарып берем. Улан төрөм шайлоого чейин. Элим ойгонгула, ойлонгула. Силер ойгонбосоңор, эртең биздин келечек бүдөмүктө. Биздин келечек жок болот. Биздин келечекти көрүнгөр келсе, анда чындык үчүн күрөшкүлө.
чындык үчүн. Биз кыргыздар нукурабыз. Биз кыргыздар күйгөн адамбыз. Лайк баскыла элдер. Нерде фейктер бар. Сепаратисттер бар. Башкалары бар. Банкизатчылар бар. Уурулар бар. Атайын ар кимдин аккаунту менен кирип атат. Ошон үчүн колдоп тургула. Мен силердин колдооңорго муктачмын. Албайт. Бүгүнкү убакытта Садыр Байкенин артында 6 миллион Садыр бар. Кыргыз элим туурабы же туура эмеспи? Садырды элдин бардыгы көргүсү келет. Тең аты болгонун. Мына Садыр Байкенин нукура экени. Кремльге барып жалдырабай, Путинге барып жалдырабай. Ушул жерде отуруп чечип койду. Кытайдын карызын узартты. Муну жактагы Россияга кече Путин не деди? Силердин ички ишиңерге аралаша албайм. Кимиңер ким болосуңар, кимиңер президент болосуңар, аны силер өзүңөр чечишиңер керек деди. Ошону да бурмулап аткан адамдар көп. Элим, ойгоңула. Мен силерди ойгото алам. Мен анткени силерге колумдан келишинче айта алам. Мен үнүм кетсин, ден соолугум кетсин, нервим кетсин, бирок Кыргызстан кетпесин. Биз бир адам жок болгондон коркпойбуз, бирок Кыргызстан жок болгондон корком. Биз дагы дунгандарга окшоп, башка бир сыгандарга окшоп, өзүбүздүн жерибиз жок, калбайлы. Таратыңыздар, бөлүшүңүздөр, элим бөлүшүңүздөр. Мисалы бүгүн Садыр Байке академиктерди келип сыйлап, аларга 250 миллион сом бөлүп берди. Аларга эч убакта эч ким караган эмес. Мына кылып аткан жакшы иштери, ууруларды кустуруп, ошол акчаны ордуна коюп атат. Мына элим, Садыр Байкенин бирден бир ою не үчүн президенттикке келиш керек болуп атат, билесиңерби? Адына мандатныйды өткөрүш керек. Эртең Садыр Байке президент болуп алса, Текебаевтар адына мандатын өткөрбөй, өздөрүнүн бизнесин жүргүзөт. Не бизнес? Партиялык бизнес. Bir adam bir partiye kirişin 200 bin dolar, 1 milyon dolara çen oratadı. Mına elim, Sadır Baykeni bir mandattığını koldoğun adam, oşonu koldoylu, oşonu korgoylu. Men degen dünyası var, Çınvay Akunoviç, keçe ölümdün altında hiç kim anı kutkar albayı ötüp etti. Bugün Çınvay Akunoviç jönündө jer jamanap barbasın, oşo jönündө birdeke post tokup kaldım. Temirlan Ormukov, men көз азистерди 5 кап продукту алып келгиле деп ошого жөнөтсөм жардам бербей коюп бирдеп айтты. Мына кейип айтты. Ошонун канча байлыгын бир туугандары талашып атат. Ата энеси талашып атат, балдары талашып атат дейт. Байлык эч кимди сактап калган эмес. Менмин деген пайгамбарыбыз да кеткен. 2 метр жердин алдына барабыз бардыгыз. Менмин деген алымдарыбыз кеткен. Садырдын дамла кетти. Деген нукура кыргыздын күйгөн жигиттери кетти. Мына неге ойгонбойбуз биз? Айтылачы, неге ойгонбойбуз? Намыссыздарды коргоп, ар кимдин аркасын жалагандар коргоп атабыз биз. Эл үчүн, жери үчүн комторду алабыз деп Кыргызстанга отуруп чыккан Садыр Нуркожоевичти колдойлу. Жеке өзүнүн эмесин ойлогон жок, амбициясын ойлогон жок. Амбициясы жок иттер, позициясы жок иттер, көзүңөрдү ачкыла, көзүңөр көрүү болот. Силер Кыргызстанды батырып бүттүңөр. Мен өзümden korkmayın. Men baldarımın keleceğinden, benim baldarım men teң baldardan geleceğinden korkum. Benim balam 2 yaşta, benim balam 4 yaşta. Oşolordun geleceğinden korkum. Kırgızstan'ın geleceğinden korkum elim. Ne üçün kaydıgır karaysınlar? Ne üçün? Efirge girgenler 100 bin adam görüş gerek. 100 bin adam görüş gerek. Men başkaları okşap kuhnyada oturbayım. Kuhnya David, kuhnya Desit demeyim. Men bir adamды çıkarıp durup kalganını aytpay koymayım. Bardığını ayıp berem. Bardığına malumat Kırgız elinde var. Bırak oygoңula. Siler oygonsoңор, siler mıktı olsoңор, kelecek bizdik olot. Biz kelecekti saktap kalayın desek. Biz bu arsızlarga, bu betsizlerge kolumuzdan gelişince turuşuz gerek. Azattık, jana başka saytlardın bardığı Sadır Bayken jaman doğdu. Nege? Alardın bardığı kimler? Amerikanın itleri. Alardın bar Kırgızstan'ın birimdigin, Kırgızstan'ın bir orduna oturuşun, Kırgızstan'ın önügüsün ösüşün kalıgan adamlar. Kırgızlar, oşonun içinde, Kırgızstan'da 150 bin empoşlik var. Bilesinger boşonu. Like baskıla, bölüşüңüzдөр, dağda adamlar köp girsin. Elim degen için, jerim degen için.
men elim üçün kүйüp atам. Elim üçün canım kaşayıp atam. Sadır Bayka da kıl, Kamçı Bayka da canın koyup, başın koyup, keçe jakında attırabız, uşulardı öldürөбүз деген кезде ел сактап калды. Ошол убакытта да кыл, мына ел сактап ошол убакытта да калды. 5 октябрда Садыр Нуркожоевичти бөлүшүңүздөр, элдер көрсүн. Садыр Нуркожоевичти президент кылып шайлап алган. Элим, ушуну бир билип койгула. Президент кылып шайлап алган. Туурабы же туура эмеспи? Айтыңыздарчы. Мен жалганчы болсом айтыңыздар. Мына шайлап алган. 10 январда мен 100% ишенем. 10 январда буйруса ушунчалык ошол жерде жүргөн адамдар буйруса Садыр Нуркожоевичти легитимдүү 6 жылдык 60 жылдык кылып шайлайт.